Учурда базарларда, соода түйүндөрүндө айрым азык-түлүктүн баасы кескин кымбаттаган. Мындан улам жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы пайда болгон. Айтсак, Дония өсүмдүк майы буга чейин 450 сом сатылган болсо, учурдагы баасы 600 сом. Ал эми авангард өсүмдүк майы 350 сом болсо, учурда 500 сом. Кум шекер 40 сом болсо, учурдагы баасы 60-65 сомдон сатылууда. Ал эми наваттын буга чейинки баасы 80-85 сом болсо, бүгүнкү күндө 100 сомдон сатылууда. Жетпейт энди, бул кыймат болуп кеткен болсо, май 500 болду деп атасың. Унам энди бир жок дегенде бир 500 сом кошулат. Май энди шу мына эртеге төңкөрүшкө себеп да. Элге кыймыл же кандай болот? Кыйын болот да, асант болот. Көрүп атпайсыңарбы? Бизге мисалы үчүн мен 500 сом, 5000 сом пенсия алам. Бутта bir bakalaşka may 500 olmazsa. Bir kavun yakın 2000 olmazsa. Yetpeyt da. Ал эми сатуучулар базардагы баалардын көтөрүлүшүн өсүмдүк майына болгон тартыштыктан улам пайда болууда деп түшүндүрүшүүдө. Өсүмдүк майы Жалал Абад жана Ош областарынан келип турган. Сирия жок да. Бизге эмне Оштан келет, Кара Суудан келет. Баткен өзүнөн чыкпайт. Ошого байланыштуу мына оптимистиктерден биз эмесе солордон алып биз сатабыз. Олордон сураса сена ояктан көтөрүлгөн деп атат. Оякта Сирия жоктугунан ушундай болуп атат экен. Ал эми жергиликтүү бийлик базардагы баалардын көтөрүлүшүнөн кабардар. Буга чейин базарда эттин жана курулуш материалдарынын баасы көтөрүлгөн болчу. Жашоочулар болсо жергиликтүү бийлик бааларды калыбына келтирип берсе деп үмүт артышууда. Биз жергиликтүү бийлик тарабынан бул боюнча Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен биргеликте дагы ар тараптуу иштер жүрүп атат. Биздин көзөмөлүбүздө базардагы бааларды дагы жөнгө салуу боюнча монополияга каршы күрөшүү агенттиги менен ошондой эле экономика министрлигинин Баткен облустук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан атайын жумушчу топтор түзүлүп көзөмөлүбүздө. Базардагы туруксуз баа Баткен облусунда 2 жумадан бери уланууда. Баалардын мындай көтөрүлүшү карапайым калктын чөнтөгүнө оор келүүдө. Алтынай Мырзадолат кызы, Салам медиасы.